21-декабрдан 22-декабрга караган түнү Жалал Абад шаарынын аймагында жааган кардан улам тийиштүү кызматтар өз учурунда зарыл болгон аракеттерди көргөн. Буга байланыштуу бүгүн да кала көчөлөрүн тазалоо иши улантылды. Тазалоо ишканасынын кызматкерлери таңкы саат 5тен тарта жөө адамдар басуучу жолдорду тазалап, ыңгайсыздыктын алдын алышты. Суук күндөрү жамыр жайып да шымдык шатырат. Анда аялдарга жооп берет да, биз иштейбиз. Суу ташкынлап кеткенде түртүп тазалайбыз. Ушундай болуп атат. Кыйынчылык болот. Оңой иш жок. Шаар көчөлөрүн тазалоого көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынан, жол башкармалыгынан керектүү техникалар 20дан ашык жумушчу тартылган. Алар тарабынан унаа жолдоруна кум туз аралашмасы себилди. Кышка карата жол башкармалыгы жалпысынан 292 тонна кум жана 66 тонна туз камдаган. Кече биринчи карда 20 адам жана 6 техника ишке тартылды. 74 тонна туз кум аралашмасы себилди. Бүгүнкү күндө дагы шаардын ички көчөлөрүндө кум туз аралашмасы себилип жатат. Андан сырткары жааган кардан улам электр зымдары үзүлүп, айрым аймактарда жарык берүү үзгүлтүккө учураган. Мындан улам кече Жалал Абад электронун 12 бригадасы иштеп, электр энергиясын калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөн. Түндө саат 2ге чейин балдар биргеликте бардыгыбыз жогорку чыңалуудагы немелерди бердик, бардыгына электр энергияга. Кээ бир жерлерде бир фаза мындай жок деген немелер бар. Азыр дагы 5 бригада иштеп атат азыр. Бүгүн ушул обедке чейин бардык немесин устранить этебиз. Эскерте кетсек, шаар тургундарына зарыл шарттарды түзүү максатында кала мэри Мураталы Тагайев буга чейин тийиштүү мекеме ишканаларга тапшырмаларды берген. Азыркы тапта шаардагы ички көчөлөрдү тазалоо иштери жүрүүдө. Тийиштүү кызматтар шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн сутка бою иштей тургандыктарын билдиришүүдө. Элиза Капарова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.